Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Нарын телекөрсөтүүлөрүн кайрадан актуалдуу маек көрсөтүүсү улантат. Аны түз эфирде мен Гүлзат Мокенова алып барам. Өлкөдө жыл санап ишкерликти колго алып, анын артынан киреше тапкандардын саны да көбөйүүдө. Мунун арты менен ишкерлер бир нече жумуш орундарын түзүп, мамлекеттин казынасына миллиондогон каражаттарды которушууда. Бул албетте жакшы, бирок бардык эле бизнес башталуу алдында кыйынчылыкты башынан өткөрөт. Айрымдары финансылык жоготууларга жана олуттуу чыгымдарга учурап, бизнес ошол бойдон да токтоп калган учурлар арбын. Мына ушундай көрүнүштөр орун албаш үчүн ишкерликти баштоодо атайын колдоолор керек. Бул жаатта адистерден кеп кеңеш алып анан баштаса туура болот. Бул жаатта ПИК ишкердикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасы ишкерлерге жардамчы болот. Аталган долбоор стартаптарды чакан, орто жана кичи бизнести баштоодо багыт берет. Бүгүн бизнес студиябызга аталган долбоордун өлкөлүк директору Султанбаева Кыял Дүйшөнкулова жана ушул программаны ийгиликтүү аяктап, өзүнүн Замиркүл апа репетитордук борборунда ишин алга жылдыра алган Шабдыраева Чолпон Амантуровна айымдар келип отурушат. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Саламатсыздар. Кыял айым атайын атартып борбор калаадан ушу биздин студиябызга келип бергениңизге чоң рахмат. Кош келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз, андыктан жогорудагы тема боюнча сиздерде суроо, сунуш пикир, каалоо тилектер болсо, экрандагы номер аркылуу калтырсаңыздар болот. Анда эмесе алгач эле ушул жогорудагы программа боюнча сөз кылсак, Кыял айым, айтсаңыз, сиздердин программа тууралуу маалымат берип кетиңизчи. Бул эмне болгон долбоор, качан башталды, каяктан каржыланып атат? Рахмат сурооңузга. Саламатсыздарбы? Долбоор негизи 2019-жылы башталган. Бул долбоор Кыргызстанда жана Тажикстанда ишин алып барат. Улуу Британиянын колдоосу менен иш алып баратабыз. Эң негизги максаты ушул ишкердикти өнүктүрүү. Аны эми ар кандай ыкмалар менен жасаса болот, бирок биз ишкердикти өнүктүрүү деп айтып атканда, бул жерде ишкердин эң негизгиси баягы өзүнүн идеясы. Ишкердиктин идеясынан баштап, ошол ишкердикти туруктуу болмоюнча, андан ары ошол жерден баягы жумуш орундарын түзүп, ошол жерден баягы расмий түрдө иш алып барганга чейин биз ошо ишкерди колдойбуз. Аны биз болсо ар кандай окутуу программаларынын негизинде колдойбуз. Программалар ар кандай болот, ар кандай ишкерге ылайыктанган, талдалган программалар бар. Окутуудан тышкары атайын бизде баягы устаттык бар. Окутууну бүткөндөн кийин биздин бүтүрүүчүлөр баягы программанын бүтүп эле сертификатын алып, ошойдон кетип калбастан устаттык бар. Устаттык бир 6 айдын ичинде кандайдыр бир конкреттүү түрдө практик ишкер ошореки биздин жаңы ишин баштап аткан ишкер менен ишти алып барат дагы. Ошорекинин бизнесинде болгон кандайдыр бир жетишпегендиктер болсо, ошонун баарын жапканга, кандайдыр бир жардам болгонга көмөк көрсөтөт. Анын аркасы менен дагы ошол ишкерлер көп өнүгөт да. Андан тышкары биз бүтүрүүчүлөрүбүздүн атайын баягы бүтүрүүчүлөр клубу бар. Ал жерде азыркы убакта мисалы 220дан ашык бүтүрүүчүлөр бар. Бири-бири менен баягы көмөктөшүп, бири-бири менен кандайдыр бир партнер болуп, ошол жерден өзүнүн жумушундагы өнүктүргөнгө, алдырга жылдырганга, баягы бир эле шаарда иштебестен регионго чыкканга, региондон тышкары мисалы өлкөнүн деңгээлинен да биз баягы экспортко чыгарганга колдоо көрсөтөбүз деп айтсам болот. Стартап, чакан жана орто ишканалар ушул ПИК программаларына катышуу үчүн кандай талаптарга жооп бериши керек? Мен айтып кетпедимби, баягы ишкерлерге ар кандай программалар бар. Мисалы, жаңы баштап аткан стартап, жаңы эле баягы идеясы менен, мисалы, биз жаштарга, айымдарга жана мигранттарга багыт алганбыз да, биздин топ деп айтсам болот. Андан кийин жаш ишкерлер келгенде, мисалы, алар идея менен эле келишет. Мисалы, алардын келгенде бир 5-6 идеясы болот. Мен мисалы, же кандайдыр бир нан жасаган цех ачсамбы, же тиги швейный цех ачсамбы, же парикмахер болсомбу деп өзүлөр жөн эле идея менен келет. Анан ошол эки идеяны биз атайын бизнес эксперттер менен кошуп туруп, баягы ошол экини кандайдыр бир упаковка деп койсом болот да. Ошо идеяны өнүктүргөнгө биз багыт беребиз. Анан кийин
ошондой тип программаларга болгондо ал жөн эле идеясы менен эң негизгиси мотивацияланган, мен ушул экини аягына чейин чыгарам деген баягы адам келиш керек да. Интервью өтөт, ошо интервьюдөн билинет. Андан тышкары бизде бул инкубациялык программа деп айтабыз. Преакселерация бар. Преакселерацияда бул жерде баягы биздин ишкерлер баягы уже өзүнүн ишканасын негиздегендер, же кандайдыр бир негиздебесе да, расмий түрдө каттоодон өтпөсө дагы, бирок иш алып бараткандар дагы катышса болот. Алардын жумушчуларынын саны 50-ге жетпеген, себеп дегенде чакан ишкалар менен иштейбиз да. Анан баягы негизи сатуулары бар ишкерлерди карайбыз. Андан тышкары дагы акселерациялык программа деп коебуз. Акселерациялык программага биз баягы расмий каттоодон өткөн гана, кандайдыр бир сатуулары бар, өзүнүн баягы ишкерликтин ичинде уже түзүлгөн процесстери бар ишкерлерди биз алабыз программаларга. Ошондо программада экономиканын бардык тармактарынан катыша алышабы же кандайдыр бир чектөөлөр барбы? Негизи биз экономиканын бардык тармактарынан ишкерлерди программаларга катыша алышат. Бир эле чектөө бул агросектор да, ошо фермерлер менен иштей албайбыз. Биз баягы кайра иштетүүчүлөр менен иштейбиз. Мисалы, фермер картошка тиксе, ал биздин баягы кардар эмес, бирок эгерде ошондон чипсы жасап же кайра сүт менен сүттү кайра иштетсе, ал биздин кардар болуп эсептелинет. Ошондо сиз жана айтып өттүңүз, окутабыз, насаатчылык кылабыз депчи, устазчылык да бар деп. Анан негизинен эле ошо окутуу учурунда кандай билимдер берилет, эмнелерге багыттайсыздар? Биз негизи өзүбүздүн окутууларыбызды программа деп атайбыз да. Программа деп атаганыбыздын себеби, программанын ичинде ар кандай окутуучу модулдар болот. Мисалы, эң негизгиси эми баягы ишкерлик деген бул ошореки бизнести кандай туура жүргүзүүнү билген баягы билим керек да. Ошол себептен программалардын ичинде мисалы эң негизгиси биз бизнес стратегия. Негизи ушу силердин бизнесиңерди же ишкердигиңерди 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин кай жерде көрөсүңөр? Бизнес стратегияны жазганды үйрөтөбүз. Андан тышкары санариптик маркетинг, негизи эле маркетинг, финансылык башкаруу, кызматчыларды башкаруу, негизи эле кызматкерлер менен кандай иш алып барыш керек, кызматташтуу түзүү, себеп дегенде баягы ийгиликтүү ишкерликте ушул экинин баары чогулуп келип бир кишинин баягы ошо ишкердин немеси болуш керек да, билими дегендей. Ошон үчүн мына ушундай билимдерди биздин ишкерлер ала алат. Андан тышкары дагы биз программаларды өткөзүп бүткөндөн кийин атайын программалардын аягында демонстрациялык күн деген бар. Ошо демонстрациялык күнгө биз жергиликтүү финансылык институттар чакырабыз. Бизнес ангел деп коет. Баягы акча каражат бөлө турган жеке ишкерлер болот, жеке адамдар. Ошолорду чакырабыз, эл аралык уюмдарды чакырабыз. Анан ошол жерден биздин бүтүрүүчүлөр өзүнүн баягы продуктусун презентациялап бериш керек. Мына мен мисалы кандайдыр бир мисал алып келсек, мен мындай мен бизнесим мисалы кандайдыр бир кондитердик тамак жасоо болсо, ошол экинин өзүнүн кандай тиги анализдеш керек да. Өзүнүн кандай ошол жерде конкуренттери бар. Мен өзгөчөлүгүм эмнеде, эмне себептен силер мага акча беришиңер керек, инвестиция салышыңар керек. Силердин инвестицияңарды салгандан кийин мен канча жылдан кийин ошону кайтарып бере алам? Канча жылдан кийин мен өзүмдүн баягы бизнесимди өнүктүрө алам деп ошондой бир презентация жасайт. Ошо презентация жасагандан кийин бизде дагы баягы жыйынтык катары финансылык институттар, ошол эле жанагы бизнес ангел деп атпайм, ошолор каражат бөлгөн убактылар дагы болгон. Рахмат. Ушу чакан жана орто бизнес менен алектенгендердин азыркы учурда 30% аялдар түзөт. Негизинен эле аялдар ишкерликте аябай активдүү болуп атат да, жыл өткөн сайын. Анан сиздердин программада ушу аял жолдошторго кандай баягы колдоолор бар, баягы кабыл алууда
жынысына карабай, жаш курагына карабай ала бересиздерби же анда дагы чектөө барбы? Негизи айтып кетпедимби, биздин негизи эле программанын баягы түз иштей турган группа бул аялдар, мигранттар жана жаштар деп. Анан айым ишкерлерге биз атайын программаны иштеп чыкканбыз. Эмнеге атайын? Себеп дегенде негизи биздин баягы опыт боюнча морек 3 жылдан бери иштеп атабыз да. Биз 2019 жылы баштаганбыз, 2023 жылдын апрелине чейин биздин долбоор иштейт. Анан ушул эки долбоордун алкагында биз түшүндүк. Негизи стартап, чакан, кичи ишканаларда көп эле айымдар көп экен да, бул эми факты. Анан кийин биздин ишкерлердин арасынан азыркы убакта 67%, эгерде мен калп айтпасам, 67% бул биздин айымдар түзөт. Анан кийин бул айымда ишкер айымдарга биз атайын программаны түзгөн себебибиз эми бул жерде аял кишинин ишкердикте болгон жумушу андан тышкары баягы үй бүлө, тиги туугандар, жора жолдоштор ошонун баарына аял киши эгерде эркек кишиге салыштырмалуу башкача мамиле кылат, анан кандайдыр бир көбүрөөк көңүл бурат деп айтсам болот да. Ошол себептен баягы аялдарга кандайдыр бир мындай жазылбаган түйшүктөр түшөт экен да. Ошол себептен баягы аялдарга, айым ишкерлерге оңоюраак болсун деп биз ошо айым ишкерлерде атайын, мисалы биздин программабызда психологдор иштейт. Кандай ошол эки психологдор баягы мотивация берүү, андан тышкары баягы өнүккөн айымдар, ишкер айымдар келип өзүнүн насатын берип, кандай кылып бир туура кадамдар ташташ керек, эмнени жасаш керек, эмнени жасабаш керек, бир атайын социалдык жактан колдоо бар деп айтсам болот. Биздин программабыз ошол эки айымдар үчүн ишкер айым программабыз ошол менен өзгөчөлөнөт да. Бизде WhatsApp'тан келген суроо бар экен. Мончо салайын деген бизнес кылуу үчүн эмне жардам бере аласыңар? Окутуу элеби же финансы дагы барбы дейт. Негизинен эле Чолпон айым ошо бардык эле бизнести баштоодо каржылык колдоо аябай зарыл. Ошо бизнес баягы каржылык жактан колдоого муктаж болот да. Анан ушул сиздердин программа негизинен окутууларды эле жүргүзөбү же каржылай дагы, каржылык жактан дагы баягы жардам береби? Негизи биздин программа окутууларды эле жүргүзөбүз. Каржылык жактан айтып кетпедимби, биз атайын баягы биздин бүтүрүүчү болгондон кийин, бүтүрүүчү болгонго чейин дагы ошо көп кадамдарды өтүш керек. Эң негизгиси баягы конкурстан өтүш керек. Конкурстан өткөндөн кийин интервью болот. Интервьюдөн өткөндөн кийин ошо атайын биз программабызды түзөбүз. Ошол жерде дагы атайын талаптар бар. Мисалы биздин окутуу катышуучубуз биз койгон талаптардын 80%-ын аткарыш керек да. Анан ошону аткаргандан кийин баягы бүтүрүүчү болуп эсептелип, жанагындай демонстрациялык күнгө келет. Анан ошо демонстрациялык күнгө келгенде ошол жерден баягы каржылоо алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Бизден эмес, биздин партнерлордон, өнөктөштөрдөн. Мисал айтып кетсем, бизде USAID-тын программасы бар. Миграцияны сактоо. Азыр расмий атын эсимден чыгарып атам. Алар бизге атайын биздин долбоордун алкагында чогуу биз өнөктөшүп, биздин долбоордун алкагында атайын компонент ачышкан. Ошол эки мигранттарга биздин мигрант ишкер программасына компонент ачканда биздин бүтүрүүчүлөргө атайын баягы $5000 гранттарды ачышкан. Баягы акчалай эмес, бирок башкача тиги консультация менен же оборудование менен жардам беришет да. Ошондой бизде мүмкүнчүлүктөр бар. А так өзүбүз болсо мындай түзмө-түз биз каржылабайбыз. Биз үйрөтөбүз да. Эми жөнөкөй айтканда балык кармаганды үйрөтөбүз, бирок балыкты биз бербейбиз. Рахмат. Жана айтып өттүңүз, ушу аялдардын ишкерлигин колдоого дагы жакшы мүмкүнчүлүк бар деп. Жанан биздин студиябызга дагы жана жогоруда айтып өткөндөй ушу Чолпон эже келген. Ушул программадан окуп, ийгиликтүү аяктап, ишкерлигин ушу өзүнүн бизнесин алдыга жылдырган айым катары биз конокко чакырганбыз. Чолпон эже ишкер айым 2021 номинациясында алыптыр. Анан айтып өтсөңүз, бул окутууну каяктан уктуңуз, кандайча окудуңуз, эмне билимдерди ала алдыңыз? Абдан жакшы суроо болду. Негизи мен өзүмдүн Замыклапа деген репертуардык борборумду 2018 жылы ачканда, мен айтып атпайм, балам оорукчан болуп онлайн ушу окуганга туура келген.
Анан ошон үчүн ошол убактарда мен интернетти карап отуруп ушу Facebooktан ушул ПЕК Бишкектин ушундай сурамжылоосуна туш болдум да. Анан ошол жерден сурамжылоого жооп берип, анан биринчи интервьюга барган месимде да аябай кызыктуу болгон. Мен ошондо айткам, мени кабыл алгылачы деп аябай сурангам да. Анан айткандай эле аябай көп катышканбыз, чындап элечи. Анан ушундай эметкенден кийин мен өтүп кеттим. Биздики ошондо пандемия учуруна туш келип калды да. 4 ай окудук, абдан мыкты окуулар болду. Мен ошондон кийин азыр бүт ишкерлерге ушул айтам да дайыма, биринчи билим ал, ишкерликти баштайлык деп билим ал, андан кийин анан инвестиция өзү келет депчи. Анан абдан сонун мыкты билимдерди алдык, практикалар болуп атты, демо күндү аябай жакшы өткөрдүк. Ошон менен ошондон кийин мен ага чейин Я-класс онлайн порталында администратор болуп, баягы ошол порталга окуучуларды окутчумун да. Андан кийин мен өзүмдүн борборумду, онлайн борборумду, офлайн борборумду ачканга туура келди. Азыр болсо мынакей ийгиликтер жакшы. Биз жакында эле ошо биздин 5+ окуу борборунун жетекчиси Назира Жумабекова Робоки инженердик мектеби менен Россиян келишим түзгөн. Биздин Кыргызстандагы координаторубуз. Мен болсо Нарын областы боюнча координатормун. Жакында эле биз ушу Ат башы районуна бир мектебине франшизаны алып келдик да. Буюрса жакында ошол иш-чарабыз болуп өтөт. Ийгиликтер биринин артынан бири болуп атат. Буюрса мен именно меники эме багытында да IT багытында да, mesela Google сервисин документ, таблица, презентацияны именно вот телефон менен жасаганды үйрөттүм да, компьютер эмес, телефон мененчи. Анан ийгиликтер жакшы буюрса. Именно ошо ПИК Бишкектен кийин менде аябай көп өсүштөр болду. Менин өзүмдүн жан дүйнөмдөн дагы, билимимден дагы, мен даже көп адамдарга тиги кеңеш да бере алдым дегендейчи. Абдан жакшы. Чолпон эжени толуктасам, жайтып атпайбы Назира Жумабекова депчи. Назира Жумабекова да биздин бир бүтүрүүчүбүз. Анан Чолпон эже менен экөө бир программада бизнес айымды өттүрүбүз беле? Бизнес айымды. Бизнесиңди өнүктүрбү? Бизнесиңди өнүктүр, бул преакселерациялык программа. Бул баягы өзүнүн ишкерлигин уже өнүктүрүп, уже сатуулары бар бизнес ишкерлер катышкан. Ошол жерде эми эки чогуу окуган айым. Анан кийин ошонун Назира бир айымы Россиядан бир франшиза алып келип атат. Анан ошо франшизаны ал Бишкекте жаңыдан өнүктүрүп баштаса, бул жерде эми Чолпон эже Нарынга алып келип, Нарында представитель болуп атат да. Азырчы эми ошентип баягы жайылтуу. Анан бул жерде жайылткандан тышкары дагы өнөктөшүү башталып атат да. Плюс эми жумуш орундары да түзүлүп атат да, себеп дегенде биз мисалы ошо жанакы Ат башыга алып келгенде 5 мугалим кошумча билим алышты да, мисалы математика, физика, химия, биология, STEM методикасы боюнча. Азыр STEM методикасы деп аябай көңүл буруп атпайбы билим берүү системасында дагычы. Буларга эгерде ушул методика менен сабак өтүп 20% билим эме айлыгына да кошулат. Бул да сонун нерсе да. Баягы экономикасы, үй бүлөлүк экономика өсүп атат да. Кыял айым жана айтып кетпеңизби, Назира эже мына Чолпон эже ийгиликтүү бүтүрүүчүлөр экен да. Анан мындан сырткары да ушу республика аймагында силердин ийгиликтүү бүтүрүүчүлөр деп кимдерди атайсыздар? Алар кандай ийгиликтерге жетти бүгүнкү күндө бизнесинде? Эми баарын эми атын атай албайм, бирок ийгиликтер көп. Мисалы азыркы убакта бизде бир былтыр мына 21-жылдын аягында биз бүтүрүүчүлөрдүн атайын жолугушуунун клубун уюштурганбыз. Ошол жерде мисалы биздин бүтүрүүчүлөрдүн арасынан ошо пандемия убагында биз өзүбүз дагы ошого таңкаларлык болдук. Себепти пандемиянын убагында өзүнүн баягы кирешесин 104%ке көбөйткөндөр болду. Мунун баары баягы жөн эле сөз эмес. Биз жылда бир жылдын ичинде 2 жолу атайын сурамжылоолорду өткөзүп турабыз. Биздин негизги баягы максатыбыз ишкерликти колдоо болсо, бирок аягында кандайдыр бир жыйынтыктарга келишибиз керек да. Ал жыйынтыктар жумуш орундарын түзүү, андан тышкары баягы ишкерлердин
кирешесин көбөйтүү да. Мына былтыр биздин бүтүрүүчүлөр 104% өзүнүн кирешесин көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк алышкан. Андан тышкары 271 жумуш орундары түзүлгөн. Бул жумуш орундарын биз расмий гана түзүлгөн орундарды санайбыз. Мисалы жөн эле мындай иштеп атып акча таап, бирок кандайдыр бир эгерде налог төлөп расмий болбосо, биз аны санай албайбыз жумуш орун депчи. Жумуш орун деп биз расмий түрдө гана налог төлөнгөндөн баштап ошол жерден баягы жумуш орун деп түзүлдү деп эсептейбиз. Андан тышкары биздин бүтүрүүчүлөр баягы өзүнүн баягы ишканасына 49 бүтүрүүчү өзүнүн кандай бир инновациялык ыкмаларды киргизгенге мүмкүнчүлүгү ачылган. Алар киргизишкен, ошо инновациялардык ыкмалардын аркасы менен алар өнүккөнгө мүмкүнчүлүк алышкан. Бизде WhatsApp'tan келгенде суроолор бар экен. Окуш үчүн кайда кайрылсак болот? Кондитерский цех ачсамбы дегем дейт. Негизинен ушу сиздердин бөлүмдөрүңүздөр бардык областтарда барбы же кайсыл жактарга кайрылса болот? Чындап эле телекөрүүчүлөр кызыгып атышат. Негизи биз Facebook'ta барбыз, биз социалдык медиада абдан активдүүбүз. Андан тышкары биз PIK деген сиздер көрүп атсаңыздар, мына орусча PIK деген сөз жазып эле KG десеңер биздин сайтыбыз чыгат. Андан тышкары бизде 3 инновацияларды өнүктүрүү борборлору бар. Бишкекте, Караколдо жана Ошто. Бишкек бул Чүй менен Бишкек жана Таласты камтыйт. Каракол болсо Нарын менен Ысык Көл облусун камтыйт. Ош болсо Жалал Абад, Баткен, Ош облусун камтыйт. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңар болсо, ошо бизди социалдык медиадан таап эле ошол жерден суроолоруңарды берсеңер болот. Окуулар боюнча болсо, окуулар негизи башталганда биз атайын жардама беребиз. Ушундай окуулар ачылды. Ошол жерден критерийлерин баарын жазып туруп беребиз. Ушундай ишкерлер бизге ошо окууга тапшырса болот. Ошол себептен социалдык медиа, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube бүт жерде барбыз. Биздин баягы маалыматты силер өзүңөр карап турушуңар керек да. Анан кийин силер бизге, мисалы, биздин социалдык медиага жазылып алсаңар, ал маалыматтар силерге баягы оңоюраак жеткиликтүү болот. Окуу бекерби, эмне документтер керек дейт? Окуу бекер. Бекер деп айткандай, бул окууга азыр Улуу Британия төлөп атат да. Ошонун алкагында баягы долбоор жүрүп атат да. Анан документтер боюнча бул программанын түрүнө жараша. Мисалы, эгерде бул жанагы кандайдыр бир инкубация десем, инкубация бул жанагы жаңы эле бизнести баштайм деген идеясы бар адамдар келет да. Ал жерге биз эч кандай документтерди талап кылбайбыз. Эң негизгиси сизде мотивация күчтүү болуш керек. Сиз бизге кандайдыр бир тастыктап беришиңер керек. Мен силерден окуйм, окугандан кийин андан ары ушул бул ишти таштабайм дегенчи. Ал жерден бизге эчтеке документтер кереги жок. Баягы жумушка, окууга аларда силердин паспортуңарды сурашыбыз мүмкүн. Эгерде силер преакселерацияга келсеңер, эгерде силердин уже тиги ишкерлигиңиз, ишканаңыз иштеп жатса, кандайдыр бир сатууңар болсо, расмий түрдө эгерде каттоодон өтсөңөр, анда сиздин расмий кагаздарыңарды сурайбыз, мисалы патент же свидетельство да. Эгерде сиз расмий өтпөсөңүз, каттоодон, анда биз ошол эки каттоодон сизди өткөргөнгө баягы 3 айдын ичинде, мисалы, биздин окуулар 5 жумадан 7 жумага чейин, ошо 7 жуманын ичинде биз сизди ошол эки расмий каттоого алып келгенге максат алабыз. Себеп дегенде расмий каттоонун дагы өзүнүн плюстары көп. Преакселерацияда биз ошол эки расмий катталган документтериңер болсо ошону сурайбыз. Жок болсо, бирок сатууларыңар болсо, продуктуңуз болсо деле алабыз. Акселерациялык программада сөзсүз түрдө официалдуу расмий документтердин баарын сурайбыз. Мен ишкермин деген ишкер болсоңуз, кандай документтериңиз бар, кандай налогтор төлөп атасыз, болгон документтерди биз талап кылабыз. Рахмат. Чолпон эже, ушул окууну программаны ийгиликтүү аяктаган айымга айтсаңыз, сиз конкреттүү түрдө тагыраагы эмне боюнча билимиңизди өркүндөтө алдыңыз? Сиз мурда жанагы репетитордук борборду мурда эле негиздеп иштеп келептирсиз, бирок сиз эмнеге көңүл бурбай атыптырсыз? Анан ушул окуудан кийин баягы кандай өзгөрүү болду чындап эле?
Жакшы суроо. Негизи мен айтып атпаймынбы, баягы үйдө онлайнда иштеп жүрчүмүн депчи. А бирок негизи биз финансы жагына көңүл бурбайт экенбиз да. Финансылык окуулар жетишпейт экен бизгечи. Мисалы ошо тапкан кирешебизди каяка жумшаарыбызды билбей, биз баардыгын тең жоготуп коебуз да, анан ошону бөлүштүрө албаган убакыттар болду да. Ошол мезгилдерде ушул биз ПИК Бишкектен окугандан кийин именно финансыны кандай бөлүштүрүш керек экенин, каяка кандай жумшаш керек экендиги жөнүндө толугураак маалымат алдык. Анан мен именно финансы жагынан аябай көп билим алдым да. Мага ушул аябай чоң жардам болду да. Анан баягы башкаруу системасы, мисалы компанияны кантип өнүктүрүш керек, андан ары мисалы клиенттер менен кантип иштеш керек, мисалы өзүң эле сотруднигиңди кантип жумуш алып барышың керек, ошолор жөнүндө аябай көп эмелерди алдык да, окуулардычы. Мен ушул жагынан көп эме алдым. Азыр болсо мен азыр мынакей онлайнда бекер вебинарларды өтөм. Ошондо мага бир 500 киши катталып, бир 100дөй киши зумга кирет да. Мен ошондо ойлойм, мен ушул аларга да дайым айтам да, менин ушул эме даражага жеткирген ПИК Бишкекке рахмат депчи. Дайыма ушул сөздү айтам да. Бул Чулпон эжемден кошумчалап кетсем, мисалы айтып атпайбычы, мен онлайн вебинарларды өткөзөм депчи. Биз дагы баягы ишкерлерге пандемия учуру келип калгандан кийин биз кандай кылып жумушубузду алып барышыбыз керек экен. Мурун баарыбыз жолугуп бир жерде окуп, баягы офлайн түрдө, онлайн дегенди билчүмеспиз да. Анан кийин ушуреки пандемия келип калгандан кийин биз эми ишкерлерге кандай кылып жардам бере алабыз деп ойлонуп баштадык. Ошондо программаларыбыздын баарын онлайн өткөздүк биринчиден. Экинчиден вебинарларды өтүп баштадык да. Анан ошо вебинарлардын алкагында көп ишкерлер биздин жардамыбызга ээ боло алды деп десем болот. Себеп дегенде баягы пандемия убагында пандемия деп айтыш оңой эле, анын аркасында көп баягы тоскоолдуктар турат да. Ошонун алкагында биз вебинарларды да өтөбүз. Азыркыга чейин өтүп келебиз. Ал вебинарларга биз атайын баягы өнүккөн менмен деген ишкерлерди чакырабыз. Анан кийин мен баягы телегөрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн баягы биз маалыматты каяктан алабыз деп атпайм, мен биздин телефондорубузду айтып кетейин. Себеп дегенде пикти туура эмес жазып алсаңар таппай калышыңар мүмкүн. Нарында, анан Ысык Көл областында жашаган ишкерлер 0500 0037 15 номерине кайрылсаңыздар болот. Бул Нарын жана Ысык Көл областынын ишкерлерине. Ошто болсо негизи эле баягы түштүк региондору 500 0500 0037 66. Эгерде негизи эле баягы Бишкекке кайрылам десеңиздер, Бишкектеги биздин негизи эле 3 офис бири-бирибизди колдоп турабыз. Баягы өзүнчө бөлүнүп иштемей жок. ПИК Бишкектин номери 0500 0037 57. Ушул номерлер аркылуу кайрылсаңыздар, биз баягы деталдуу маалыматты беребиз. Андан тышкарыда кандай кылып кай жерден биздин өтүнмөлөрдү толтура аласыздар. Андан тышкары ошо өтүнмөлөрдү туура толтурууда дагы биз жардам беребиз. Себеп дегенде ошо өтүнмөнү туура толтуруп, бул эң биринчи кадам. Ошо өтүнмөнү толтура албагандар көп мындай тоскоолдуктар менен жолугуп, анан биздин программаларга өтпөй калган учурлар дагы бар да. Анан биз программаларыбызды орусча, кыргызча, англис тилинде да өтөбүз. Эми англис тилинде бул негизи жанагы технологиялык стартаптарга деп койсок болот. Бул IT сектор. Бул IT сектор баягы эл аралык деңгээлге чыгат да. Мисалы азыркы убакта биз жаңы эле технологиялык акселерация программасын бүтүрдүк. Аны биз Казакстандагы биздин партнерубуз менен өткөздүк. Венчурдук фонд деп айтсам болот. Алар азыркы убакта ошо биздин стартаптарга кандайдыр бир каражат бергенге даярданып жатат деп айтсам болот. Демек ушул Нарындан сиздерден окуусу келгендер баягы онлайн аркылуу да окуй берсе болобу же сөзсүз түрдө ушу Борбор калаага же болбосо ушу Ысык Көлдөгү бөлүмгө барып окуш керекпи? Негизи азыркы убакта биз гибрид түрүндө өтүп атабыз окууларды. Гибрид дегенде кандай? Мисалы кээ бир сессияларды онлайн өтөбүз, а кээ бир сессияларды офлайн. Бирок ошо офлайн сессияларга сөзсүз түрдө мисалы көлгө барыш керек, Караколгочу. Аларга барганда биз ошоки ишкерлерге болгон колдообузду көргөзөбүз. Мисалы, эгерде мүмкүнчүлүк болсо жол киресин төлөп берип, жатаканасын, бирок ал сессиялар эмне себептен офлайн керек? Себеп дегенде офлайн жолукканда баягы жүрүп аткан процесстин
воздействие кыргызча кандай айтат болду экен, ошонусу көп да, таасири көбүрөөк болот. Онлайн болгондон кийин баягы компьютердин алдында отурасың, очередтеп баягы суроо бересиң, анан кийин башкалар суроо берсе дагы, эгерде баягы интернет жакшы болсо угасың. Интернет жаман болсо укпай да каласың. Ошон үчүн кээ бир сессиялар офлайн түрүндө өтүп атат. Бирок биз негизи программаларды баштаардан мурун, мисалы расписание түзөрдөн мурун биз ошо тандалган, биз ар бир программага 25 киши тандайбыз. Ошо эки тандалган 25 киши менен биз сүйлөшөбүз. Кайсыл убак сизге ыңгайлуу? Себептен ишкерлер жумушун таштай албайт. Биз менен окуйт, бирок ошо окугандын алкаганда дагы өзүнүн ишин ташташпайт. Алар менен сүйлөшөбүз. Алар мисалы биздин негизи программаларыбыз кечинде башталат. Саат 4-тө же 6-да башталат. Кээ бирде кечки 8-де да башталышы мүмкүн. Себеп дегенде баягы биз ишкерлердин күнүмдүк тартибине карайбыз да. Анан кийин суббота, воскресенье күндө өтөбүз окуулардычы. Анан бул жерде эгерде ишкер өзү менен офлайн ошол жерге катышат элем, офлайн деп талап кылса, ошондо биз офлайн чакырабыз. Анан ал жерде консультанттар биздин баягы окуткан мугалимдерден дагы көп нерсе алардан угабыз. Себеп дегенде алар айтат, кандайдыр бир тема болсо, мисалы финансылык башкаруу. Бул жерде абдан кылдаттык менен түшүндүрүш керек да. Себеп дегенде көп адамдар баягы ошо финансыны жакшы башкарбаган үчүн көп биздин ишкерлер өзүнүн канча кирешеси бар, канча чыгашасы бар, негизи мындай ошону билбеген ишкерлер бизде көп да. Баягы күнүмдүк эле акчасын колдонуп эле, андан ары өнүккөнгө же мындан дагы көбүрөөк тапсам болобу же болбойбу анализ кылбагандар көп. Ошон үчүн мисалы финансылык башкарууну биз офлайн өтөбүз. Анан айымдарга мисалы жанагы социалдык жактан колдоо, гендер боюнча аны дагы офлайн түрүндө өтөбүз. Себеп дегенде ал жерде көп мындай персональный нерселер сүйлөшүлөт да. Ошон үчүн андай нерсени офлайн өтөбүз. Анан мисалы азыркы убакта биз пик ошто тигүү секторду экспортко даярдоо программасын өтүп атабыз. Эми ал жерде мисалы биз технологиясын дагы үйрөтөбүз. Кандай кылып мисалы кандайдыр бир материалдарды обработка кылыш керек. Аны биз кантип онлайн өтө алабыз. Андай нерселерди биз атайын цехтерге апарып, ошо материалдын түрүн көрүп, синтетикабы, ХБ, ошо эркин кандай обработка кылыш керек, кандай строчка өрүш керек, ошондой баягы кичинекей детальдарынан бери үйрөтөбүз. Себеп дегенде биздин швейный сектор көп тигет, бирок сапаты азыраак. Анан азыркы убакта биз ошо сапатын көбөйтүп экспортко даярдатабыз да. Ошондой нерселер болгондо офлайн жолугушууга туура келет. Рахмат, жакшы маалыматтарды берип кеттиңиз. Бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна келип жетти. Анан ушул программабыздын акырында биздин конокторго эркин микрофон беребиз. Кыялайым, сизге эркин микрофон. Телекөрүүчүлөргө эмне деп кайрыласыз? Эң негизгиси мен кайрыла турган бул ишкерлер. Себеп дегенде мен ушу биздин алыскы элет райондордо турган ишкерлерге маалымат жетпейт. Ошол экин мен түшүнөм. Ошол себептен дагы бүгүн ушу программага чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен уша элет райондордо турган ишкерлерге кайрылат элем. Биздин программаларга сөзсүз түрдө катышыңыздар. Себеп дегенде пайдасы чоң. Ал пайдасынын баарын ушу 40 мүнөттө биз айтып бере албайбыз. Анан экинчиден айтат элем ишкерлерге, ишкерликте негизи бул ишкерлик деген күндө кандайдыр бир жаңы кадамдарды баштоо да. Ишкерлер күндө мисалы жумуш бере алышат, жумуш орундарын ача алышат, же кандайдыр бир социалдык жактан жардам бере алышат. Андан тышкары көп баягы үй бүлөлөргө жардам бере алат да, каржы жагынанчы. Ошол себептен мен айтат элем, ишкерликте көп тоскоолдуктар болот. Ошо тоскоолдуктарга баш ийбестен андан ары кадамды ташташ керек. Мен муну ушу 3 жылдык ушу ишкерлерди окутуп атып, ошо тажрыйба ошол жерден түшүнүп, ошон үчүн айтып атам. Экинчиден, ишкерликте баягы кандайдыр бир потолок жок да. Өнүккөн ишкер өтө өнүгө берет ал жерде мындай бул ушундай бир 100% деңгээлге келип мен өнүктүм, ушу менен токтойм деген жок экен. Ишкерликте 110, 200, 1000%ке чейин
өнүгө берсе болот экен. Ошон үчүн мен ишкердигиңерди таштабагыла, андан кийин андан тышкары дагы биздин өлкөнүн экономикасын орто, чакан жана баягы чоң ишкердик өнүктүрөт. Ошол себептен ишкердик менен биз алек болсок, биздин өлкөбүз өнүгөт. Рахмат. Мен дагы биринчиден өзүм ушу окуп бүткөн бизнесиңди өнүктүрүп ПИК Бишкектин жааматына кыялсыз келип барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Чындап эле баягы мен алгачкы ишимдин жыйынтыктары ушул борбордон башталды. Мен дагы ушу биздин нарындык ишкерлерди дагы чакырат элем. Ушу биздин ПИКтен окугула деп себептегенде финансыны биринчи иретке келтирип окуп албаса эч кандай ишкерлик өнүгүп кетпейт. Анан баарыңыздарга тең силерге да ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү маекке чакырганыңыздарга ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ПИК ишкердикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасынын өлкөлүк директору Султанбаева Кыял Дүйшөнкуловна жана ушул программаны ийгиликтүү аяктап бүткөн ишкер айымыбыз Шабдыраева Чолпон Амантуровна менен маектештик. Бизге кызыктуу маек куруп, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.